Бар. Макул айтыңыз. Урматтуу кесиптештер, мен айтканым жалпы депутаттарды эмес. Мен сунуш берген бир да сунуш кабыл алынбаптыр деп атам да. Мен депутаттардыкы деп айткан жокмун. Мен берген сунуштардын эң эле жөнөкөй, урматтуу төрага. Мына 54-чү берене боюнча айтып атам да. Эң эле жөнөкөй. Ушул кыздар кимиси даярдаса ошолорду чыгарып мен сурагым келет. Мисалы мен айтып атам. Мыйзам экинчи окуусу, урматтуу кесиптештер билесиздер, экинчи окууга ээ болгон бул жогорку кеңештин тийиштүү комитети болот, Марлен мырза, туурабы? Тийиштүү комитет ээлик кылат. Ошол комитетке жетекчилик кылган төрага болот, комитеттин төрагасы. Ошол экинчи окууда биз депутаттарга биринчи окуудагы сунуштар эмнеси кабыл алынды, алынбады. Ушуну борбордук трибунага чыгып жарыя кылып койсун десем, ушуну да кабыл албай аткандан кийин бул эмне деген бөлүм бул? Эмне тоскоолдук кылат ал трибуна? Ушул себеп эмне үчүн? Бул улуу трибуна. Ушул трибунага чыкканда кишиде жоопкерчилик пайда болот. Комитеттин төрагасы ушул жерде сүйлөп атып айтат. Мен жоопкерчиликти алып атам. Ушул мыйзам сапатсыз кабыл алынып калса, бул менин абийиримде болсун деген сунуш бул. Трибунага чыкса чыга беришти. Ана көрдүңүзбү? Чыкса чыга берсин дейт. Мына кыздын сөзү ушул. Трибунага чыкса чыга берсин дейт. Демек бул Марлен мырзага уруксат берип атат. Жок, жок. Макул болуп кое бериңиз деп. Жок, сиз аягын эле угуп калдыңыз да. Мен азыр айтып атам, ал чечимди мен макул дебедим беле деп мен айтып атам. Макул деп ага чыксын деп айтпадык беле. Тек ооба биз деле чыксын деп айттык деп жооп берип атат. Ал кабыл алынган нерсе. Мына. Кабыл алынган нерсе. Мына болбойт, четке кагылсын деп атат. Мен бул боюнча өзүмдүн жеке пикирим, автор катары. Бул жерге өзүм да ар дайым чыгып жүрөм. Чыккан аябай жакшы болот. Бирок 6-созувда депутаттар ордунан эле сүйлөй берейинчи, ордунан эле баяндама кыла берейинчи деген каалоосу болуп калганда. Марлен мырза, моюнуңузга алып коюңуз, могул жака чыгып жоопкерчиликти алууда тизелери калчылдап турчу алардын. Башкача да бул. Барекелди. Башкача. Баленин баары ушул жерде катылган. Мен азыр сиз аягын угуп калбаңыз. Мен айттым, мен макул дебедим беле буга десем, ооба биз деле макул болдук дейт. Анан сизге кетип калдык, макул эмес деп. Ал немеңизди, сунуштуңузду кабыл алганбыз. Анан мен кайсынысын окушум керек? Жана Элмирза Ракиевич айткандай. Сиз айткан 3 сунуштун бирөөсү кабыл алынды, экөө кабыл алынган жок. Өтө бактылуумун. Аябай ыраазы болдум. Рахмат. Абдан жакшы болду. Урматтуу коллегалар, мен ойлоп